Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадан бизди көрүп аткан эже карындаш ага инелер, амансыздарбы? Нагинскийден бери город Покровдогу Айбек агамдын мечитини көбүңүздөр билсеңиздер керек. Аллах барыңыздардан разы болгон болсун, туугандарым. Ушул эрте жаздан бери тартып келебиз. Колдон келишинче көмөгүңүздөрдү көргөзүп, могу строй материал саткан агаларыбыз өтө чоң жардам берди. Көптөгөн строй материалдарды беришип, анан жөнөкөй бизге окшогон карапайым эл ошол колуна болгон 1-2 тыйындарын берип, сиздердин жардамыңыздар менен ушул мечит бүткөнү турат. Кудай кааласа, дагы бир келип олтурабыз. Келиң, Айбек ака. Ассаламу алейкум. Сизби? Иштериңиз жакшыбы? Рахмат, Алла. Чарчабастан. Бул мечиттин тарыхынан айтып коеюн. Бул жерде агабыз ушул жерде жашап калып, бул собственный өзүнүн үйү болуп, анан экинчи этажыны Алланын ыраазычылыгы үчүн бул территорияда мечит жок болгондугу үчүн, мусулмандар көп болгондугу үчүн Алланын ыраазычылыгы үчүн үйүнү берип, экинчи этажын. Анан кийин жамаат көбөйүп, жамаатка места керек болуп, анан үстүнү чоңойтуп, Кудай кааласа, мурдагы видеолор көрүп жүргөндөр көбүңүздөр билсеңиздер керек. Үстү канча квадрат мечит болду ошондо? Ошондо 255 квадрат болду. 255 квадрат метр мечит болду, Кудай кааласа. Астын эсептебеген үстүнүн өзү эле да. Кеңири тааныштырып көргөзө беребиз. Макул ошо. Жума күндөрү кандай болуп атат жамаат, Айбек ака? Жума күнү аслында ошо жума күнү элдер көп да. Эң көп келген жума күндөрү да. Азыр деле стройка болуп атат мына. Курулуш ушу. Кемчиликтерин жасап туруп атабыз иншалла. Бул жерди көргөзүп кетсем, баардык шарты бар. Мечитте мындай айтканда душ туалет менен бул жагы. Көптөгөн мусулман бир туугандар ушул жерде намаз окушуп, анан буга чейин бул жерде кабырстан бар деп көргөзгөнбүз, мүрзө бар деп. Көптөгөн кыргыз бир туугандар, мусулман элдер ушул жерге жакын адамдарын коюп атат. Менден чалып номер сурагандар өтө көп болду. Айбек ага мына көбүгө себепчи болуп, мына Айбек ака. Кече дагы ошо өзүбүздүн жердештерибизден бир жигит алымдан өттү. Ошо кече анан жерге койдук. Ошондойлор көп болот. Мисалы үчүн Москвадан мындай эле балдары ооруп каза болгондор бар, чарчап калгандар бар. Көпчүлүгү ошондой болгондор бар. Ага чейин деле көп адамды коюп. Ушул жерде кызматтабыз да, бүт эл үчүн ошо кызматтабыз иншалла. Жүргөндө көргөзөлүк. Бул жер эсиңизде болсо, кеңейтилген. Мына ошол жерде эле айтайлы, мына жер эми раздевалочный жер да, ошол жерде чечинип, ботинкаларын коюп, кийимдерин ушул жака ийилип туруп, анан дальше мечитке бисмилла чыга берет да. Азыр бизге эмнелер керек болуп атат? Стройкадан бир материал керекпи же бир акчалай жардам керек болуп атабы? Мисалы үчүн материалдар алынды бүт баары. Ошо отопление кылганга материалдар бүт баары болду. Өзүбүздүн ошо базарды соода кылган, ошо строй эмнеден соода кылган жигиттер дагы жардам берди. Өзүбүз жетпеген алдык дагы. Азыр ошо отоплениясын кылсак, анан астындыкынан отоплениясын кылыш керек. Ошого кызмат акыларына акча эмне болду. Ошо жердин отоплениясынын өзүнө эле ошо бүт жасап бергенге 140 000 акча сурап атат да. Эми о котелдору бар, котелдордун коюшу бар. Котелдор өзү эле даараткананын жаңыдан уланат, ысык суу, муздак суусу. Ошо отопленияга общий уланат да ошолорчу. Даараткананын жылуу суусу да, бул жакты жылытканы, биринчи этажын жылытып бергени ошо раздевалочный комнаталарын. Бул туугандар, бул видео бул Алланын ыраазычылыгы үчүн бир Алланын үйгө бир жардам кошуп калам деген адамдарга видео чындыгындачы. Анан көп эле СМСтер жазылды. Бул эми Москвага келгенден кийин жөн эле жүрө бербейсиңерби, ошого окшогон сөздөр көп болду да. Алланын ыраазычылыгы үчүн туугандар бир кирпич коюлуп калышына себеп болуп калган болсок, эртең кыяматта ошол бир бейишке кирип кетишибизге бир мүмкүнчүлүк болуп калар да. Биз жөн эле бир себепчибиз. Жакшы ой калтырасыздар деген үмүттөмүн. Буга чейинки видеолордо болгон комментариялардан улам сүйлөп атам да. Биз Москвадан бери келип атайын ушул бир себепчи болуп калалык, элдерге бир сооп болуп калсын, ортодо бир көпүрө болуп калалы деген бир жакшы ниетте келдик. Айбек агамдын өзүнүн номерлерин коюп койгонбуз. Эмне деп чыгат Сбербанктан? Айбек Кочкоровду, Тургунбаев да чыгат.
ошол буга чейинки жардам берген мекендештерге бир дуа кылып койсоңуз. Bismillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alamin. Ey Allah'ım özüne çeksiz maktollar, sanalar, şükürler olsun. Süyüktü Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salam salat olsun. Ey Allah, özün görüşü, bilüşü zatsın Allah'ım. Bütkül alamda caratıp, bütkül alamdagi mahluklarının rızkını berüşü zatsın Allah'ım. Büyük nerse özünden gana bolat. Allah seni eştekeye muhtaç etmesin, biz sana muhtaç bize ya rabbil alamin. Ey Allah'ım uşu meçitibizdi, kuruluşuna salım koşan baykeleribizdi, inileribizdi, Ece karındaşlarız büyük barın ömrünü rızkına bereke ver Allah'ım. Eki dünya baktlı insan kıl Allah'ım. Üy bülösünden zürriyatlarından alımlar Kur'an hafizler çıkargın ya Rabbil Alamin. Ya Allah bizge kança bergen bolsa Allah'ım oşonun mingisi köp kılıp bergen oşolar bergen etselerden. Ya Allah özüne şükür elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil Alamin. La ilahe illa ente subhaneke inne kuntu minel zalimin. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. La ilahe illallah malikul haqqil mubin. Subhanallahi ve bihamdike. Subhanallahi ilahil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Rabbena atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban. Allah razı olsun. Men şu tereң разычылык билдиргизем. Мына ушу мечит эл менен бүтөт. Бодаган Алла Тааланын берген нематы да ошо бизге ошо берип не кылды болсом, ошол жерде канчалаган башка инсандар дагы бар. Ошо бизге берип Алла Тааланын бодаган сыноосу да. Ошо ким канча кошкосо дагы, ким канча кошсо дагы өздөрүнүн эмнеси үчүн да ошо бүт бара. Allah kimge nasip kılgan bolsa bir gana oşolar ele kılat. Şu kança Moskvadan özüzdü oşo жердештерибиz, bir tuğanlarыбыз gelip жардам берип ne kılıp ketişti. Oşunçadan beri mına 4 aydan beri oşu rezultat көрсөттүк. Allah'a şükür büt barımda büt kele otat. Büt kele o nerseler kaldı oşolar büt olsa inşallah. Anan aldının dakansan arzaka janakı adamlar kırışa biz sineke derece tıl koyuyorduk. Nege degende kırışa öte çoğun. Sineke derece tıl koysak оор келип кетеби деп карлары. Ошону аддени мындайынан узун кылып туруп адамдар киргенге хотко чейин полный жанакындай навес кылып коебуз да мындай. Аркасы менен көшө менен кидип түшөт, үстүнөн муз пуз түшкөдө деп коркунуч башка болбойт. Ошо иншалла ошо нерселердин бүт баарын кылып, анан алды жактарын кичине могу стоянканы көрдүңөр, машина коюлган жер. Ошол жерди дагы тегиздеп кичине асфальт кылып. Ошондой кылам деген үмүттөмүн эми иншалла болуп не болуп калса ошо. Allah barыңыздардан разы болгон болсун. Бул Аллахтын жолуга бир жардам бериш үчүн да Аллах Таала тофик берет да. Аллах Таала каалаган гана адамдар ушул бир жардам бере алабыз да туугандар. Бизге бир тыйыны тиешеси жок. Кудай кааласа кечээ күнү мен статус койдум эле. Эртең биз мечитке барабыз. Кимдир бирөөлөр сооп амал кылгысы келген болсо, мен карта номерин койдум эле. 5000 рубль бирөө которду. Башка эч ким которгон жок. Мен ошол кайрылуу кылдым эле. Мен статусумду ошол көптөгөн бизнесмен эже агалар көрөт. Балким бир жардам берер деген үмүттөмүн. Бирөө которду. Атын айтпай эле коеюн. Ошол эжебиз окшойт. Анан өзүбүздүн аттан иншалла колдон келген баягыбыз иншалла Алланын ыраазысы үчүн туугандар жардам берип коелук. Бир бул кыска өмүрдө бири-бирибизден ушул жакшылык кала турган бир сооп амалдарды кылып калышыбыз керек да. Жөн эле курук сөз жазбай жок дегенде бир 100 рубль болобу, 200 рубль болобу, бир 1000 адам которгон болсо ошол нерсе чечилип кала турган эле акча экен да мындайчы. Бул агаз ушул убакытка чейин иш токтоп калганда ачык эле агабыздын Honda Civic'i бар. Сатам деп калгандан Хабибуллахны көңүңүздөр тааныйсыздар. Айбекке токтоң. Бул Алланын үйү. Буну элдерге бир койгон болсок, эл менен бүтүп кетет дегенден ошол максатта келгенбиз. Негизи агам өзү катуу киришип кеткен экен, бүтүрүп коебуз деп жанан элдерден бир сооп келешип калсын деп. Бул жерде тажик туугандардын салымы аябай көп. Бул жерде көпчүлүгү негизи бүт эле ошо мусулман бир туугандарыбыздын салымдары көп, бүт элдер кошуп, бүт бары мындай карапайым элдер дагы бүт бары карабай эле жардам берип атат да, келип атат, башка кылышып атат. Жок дегенде мына ушу эмнени электричествосун ошо Москвада
эмгектенип жүргөн жигиттер бүт баары өздөрү келип, бүт нерсенин материалдарын өздөрү сатып алып, электриктарын дагы өздөрү алып келип, полный обеспечить этип кетти да, жаш жигиттер. Ошондой болуп атат, алхамдулилла. Ошо менен ушунчалык болуп атат да. Мисалы үчүн крышасын өзүңөр билесиңер, крышасы менен кичине жерин кошуп туруп, усталар акысы 1 миллион төлөп бергенбиз. Буну бүт баары элдер билишет. Өздөрү келип усталар менен дагы сүйлөшүп интерес кылган. Дубалдарын башка усталар кылды. Ошо бөлүнүп баары усталар кылып ушунчалык эмне кылды. Мына 4 айдын ичинде ушундай чоң мечитти бүт баары жоон жасап, элдерге ушундай условия түзүп бердик да, иншалла. Парой отопленияны коюп беребиз десе кесе болобу? Бекерелик жаңы. Обязательно ошондой болсо гана эле, ошондой болуп турган болсо башка жерлерде аппараттар алынганбы, кандай? Бүт бар даяр, бүт ошо алынып даяр кылынган. Бир жигит трубаларын алып берди. Ошо отопление жанагы пластиковый эмнелерин. Ошо Эсенбек деген жигит экен. Ошо Реалтубадагы строительный рыноктан ошондой. Ошо Аллага шүкүр бүтүп атат, бүт ошо эл менен, элдин салымы менен. Иншалла ачылышына чейин келип тартып берүүгө аракет кылабыз. Бул жерде ошол өзүбүздүн мекендештер, мусулман бир туугандар коюлган кабырга барып, кичине бир Куран окуп, ошону менен кетелик анда биз. Ишиңизге ийгилик. Ошол видеого ошол видеону тарта алганда. Рахмат бүт баарына. Анан кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп калып, ишеничтүү адамдар издеп жүргөндөр болгон болсо, мен Сүйүн агамдын номерлерин ушул жерге Сүйүн кирди чыкты деп жазып койдум. Дакан Сайдат кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп, чорнуйдан базадан текшерип берет. Ишеничтүү адам, Альфардтар менен кенен кесип барасыздар. Анан кимдир бирөөлөр трал издеп жүргөн болсо, тралдын номерлерин ушул жерге коюп койдум. Менен алдым десеңиздер, бир аз арзанатуу кылып берет. Москвадан, Питерден Кыргызстанга, Кыргызстандан бери Москвага аманат кыздар жеткирип берет.